Күтүлбөгөн жерден сүйлөп калып атам азыр. Аябай толкунуп атам, сүрдөп атам. Мынакей күн ысыктыгына карабай ушунча эл келип, бир муштундай биригип биздин спортсмендерге, биздин бүткүл кыргыз элине өтө чоң дем күч берип атасыңар. Мынакей бул Олимпиадада биз үчүн жыйынтыкталды. Күмүш медаль менен 2 күмүш, 1 коло. Мен ойлойм, бун менен биздин артыбызда чоң жаштар, чоң мотивация алып, жаштарга чоң бир дем күч болду деп ойлойм. Биздин артыбыздан өсүп келаткан ар бир жаштарга, ар бир спортсмендерге, ар бир окуучуларга калбырым ошол Кыргызстандын бир бурчун сүйрөгөн инсандардан болуп, силердин колдоңорду биз Токиодон алыстан болсо да сезип отурдук. Бул жерде силер биригип, бир муштундай биригип тургандыгыңар эч бир мамлекетте жок мындай бириккен эл. Биздин мамлекетти көрүп алып, бүткүл дүйнө жүзү сыймыктанды. Токиодон баарына мактанып аттык биз. Мынакей биздин күрөштү Ала Тоо аянтчасына чыгып ушунча эл көрдү деп. Тилекке каршы мен ошол күнү силердин үмүтүңөрдү актап финалда уталган жокмун. Бирок ошол күнү Айсул эжебиз финалга чыкты. Биринчи күнү ушул жерде эл чогулганда. Мээрим 3-чү орунду алды. Ошондо мен аябай сүйүндүм, анткени мен утулуп силерге жакшы эмоция тартып албай калдым. Бирок кантса да ушул Айсул эжебиз менен мээрим силердин келгениңерди актап жакшы эмоция тартуулап берди деп ойлойм. Олимпиадага даярданганга чейин бир ырсаптарды угуп калып, аябай ошол ырсаптар менен жашап калгам, чынын айтсам. Мирлан Самойкожо байкебиздин 4 сапырын айта кетейин. Жер карабай желкени түздөгүлө, биримдиктин билегин күчтөгүлө, тагдырыңды өзүңдүн колуңа алып, сырттан келген жардамды күтпөгүлө деп Мирлан Самойкожо байкебиз жакшы нерселерди айтып кеткен. Турпагыңа белгиңди чийип кыргыз, тууңду көтөр ар дайым бийик кыргыз, төркөйлөргө чөгөлөп тизе бүкпөй, түндүгүңдүн алдына бирик кыргыз. Чоң рахмат, терең таазим этмекчимин силерге.